17 жашта кыз баланын кыялында адатта студенттик күндөр, билим алуу, достор менен күлкү жана келечек тууралуу чоң үмүттөр болот. Бирок жаш студент кыз Айша үчүн жашоо башкача жол менен жүрдү. Айша жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан. Атасы күнүмдүк жумушта иштечү, апасы базарда майда соода кылчу. Ал бала кезинен эле билим гана алардын тагдырын өзгөртө аларын түшүнчү. Эмгектин аркасында ал шаардагы белгилүү университетке тапшырып, студенттик жашоосун баштаган. Бирок күтүүсүздөн анын тагдыры өзгөрдү. Аны үйлөнүүгө келген киши бар эле. Ал бай, абройлуу, бирок үй бүлөлүү киши болчу. Ал Айшадан экинчи аялы болушун суранды. Башында Айша катуу каршы болду. Ага 17 жашында турмушка чыгуу, айрыкча экинчи аял болуу эч качан түшүнө да кирген эмес. Анын тилеги жөнөкөй эле болчу. Окуусун бүтүрүп, жакшы иштеп, ата-энесин кубантуу. Бирок үй бүлөсүнүн оор абалы, жакырчылык, акчага болгон муктаждык акырында аны чоң чечим кабыл алууга түрттү. Ошентип, Айша макул болду. Үйлөнүү аз эми жөнөкөй өттү. Шаттык аз, бирок шыбырашкан сөздөр көп болду. Ошол күндөн кийин Айша жөн гана студент эмес, экинчи аялда болуп калды. Жашоо андан кийин жеңил болгон жок. Бир жагынан ал студент катары окууга, тапшырмаларды бүтүрүүгө, экзамендерге даярданууга тийиш эле. Экинчи жагынан болсо аялдык милдетти аркалады. Бирок ал дайыма биринчи аялынын көлөгөсүндө болчу. Көп түндөрдө ал жалгыз ыйлап, өзүнө суроо берчү. Бул туура жол бекен? Бирок Айша багынган жок. Кандай абалда болсо да ал окуусун таштабады. Ал ичинен өзүнө сөз берди. Мен күчтүү аял болом. Менин жашоом башкалардын колунда эмес, менин колумда. Анын жашоосу көз жашка толгон. Бирок ошол эле учурда чоң сабактарга да толгон. Ал түшүндү. Жашоо ар дайым биз каалагандай болбойт. Кээде ачуу чечимдер бизге күч кубат берчү жол